Салам достар, сіздер менен KG Top 5 жана бүгүн биз Top 10 кинодогу импровизациялар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кино тартуу негизинде аябай оор жана кылдаттыкты талап кылган жумуш. Сценарист алгач тасманын сценарийин жазуу учурунда каармандардын ар бир репликасына мазмун берүүгө аракет кылат. Бирок кээ бир учурларда актерлор тасма тартуу учурунда акылга сыйбас импровизациялардын жардамы менен жазылган сценарийди андан бетер күчтүү кылып коюшат. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай импровизациялардын Top 10 тизмегин тартууламакчымын. Легендарлуу режиссер Стивен Спилбергдин «Спасти рядового Райана» кинотасмасында Мэтт Дэймон өзүнүн кинокарьерасындагы эң мыкты импровизацияларынын бирин тартуулаган. Тасманын сюжети боюнча рядовой Джеймс Раяндын бир тууган байкелеринин 4-төө тең согуштан каза табат. Мына ушундан улам капитан Джон Миллер өзүнүн отряды менен согуштун так очогунда жүргөн рядовой Джеймс Раянды таап, үйүнө аман-эсен алып келүү буйругун алат. Какое у вас задание? Мы пришли за ним. За Райаном. За мной, сэр? 4 агасы тең каза болгонун уккан Джеймс бир туугандары менен болгон бир кызыктуу окуяны эстейт. И тут она вылетела из его руки и сбила керосиновую лампу. Лампа взорвалась, чуть амбар не сгорел из-за этой ерунды. Мэтт Дэймондун бул монологу толугу менен импровизация болгон. Бирок образга катуу кирип кеткенине байланыштуу сөзүнүн аягында бир туугандары менен акыркы жолу ошондо чогуу болгонун баса белгилеп кеткен. Это была последняя ночь, когда мы были вместе. С тех пор 2 года прошло. Ошондон улам тасмада ляп пайда болгон. Анткени кинонун башында 5 бир тууган тең согуштун башында чогуу болгону айтылат. Все 4 были вместе в 29-й дивизии, но мы разделили их после гибели братьев Салливан в боях за Джун. Хоть что-то знаете о 4-м сыне Джеймс? Нет, сэр. 1969 жылы Дастин Хоффман «Полуночный ковбой» аттуу тасмада баш каармандардын бири болгон Ред Сонун образын жараткан. Тасма болгону $3,6 миллион тартылганына байланыштуу көптөгөн жерден импровизация кылууга туура келген. Тасманын бир эпизодунда Ред Сон менен Джо шаардын чоң көчөлөрүнүн биринде сүйлөшүп кетип бара жатышат. Бир көчөнү толугу менен съемка учуруна жапканга тасманын бюджети жетпегендиктен актерлор импровизация кылганга туура келген. Бир канча дубль тарта берип Дастин Хоффмандын жини келип араң эле турган. Акыркы дубльдардын биринде каармандар жолдон өтүп бара жатканда таксист экөөнү коюп кетейин деген. Албетте сценарийде мындай нерсе жок эле. Бирок Дастин Хоффман образдан чыкпай импровизация кылып кеткен. Я здесь иду. Пошел нахрен, сукин сын. Пошел вон отсюда. Кайрадан эле Стивен Спилберг 1981 жылы кинотеатрларга Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега тасмасы коюла баштаган. Аталган тасмада Харрисон Форд баш каарман археолог Индиана Джонстун образын жараткан. Тасманы тартуу чынында эле оңойго турган эмес, дейт өз интервьюларында белгилүү режиссер. Эпизоддордун биринде Харрисон Форд бандиттердин бири менен жайдын апаатында катуу мушташка түшүүсү керек эле. Бирок Харрисон Форд абдан чарчап турганына байланыштуу мушташкысы келген эмес. Мына ошондо Стивен Спилберг менен кеңешип, бандитти жөн гана тапанча менен атып салуу чечими кабыл алынган. Ал эми биз болсо кино тарыхындагы эң кызыктуу сюжеттик бурулушка ээ болдук. Джим Керри негизи эле импровизация падышасы экенин билебиз. Ар бир тасмасында көптөгөн импровизациялар менен тасманын көркүн ачып турат. Ошол эле Тупой еще тупее тасмасындагы машинадагы эпизодду алсак, сценарийде жөн гана баш каармандар Гарри менен Ллойд машинада жиндүү болуп жатышат деп жазылган. Ал эми дүйнөдөгү эң жийиркеничтүү үн тууралуу тамашаны импровизация кылып Джим Керри менен Джефф Дэниелс ойноп кетишкен. Хочешь услышать самый противный звук? Хватит, хватит! Мындан дагы кызыктуу импровизация Джим Керри ойногон Лемони Сникет 33 несчастья киносунда болгон. Эпизоддордун биринде Джим Керриге өзүнүн оюну жакпай калып, образдан чыкпай туруп, дагы бир дубль кылууну суранган.
Бирок бул кылыгы Джим Керринин каарманы болгон граф Олафтын образына толугу менен дал келгендиктен улам дал ушул дубльду киного кошушкан. У нас погибли родители. Ах да, конечно. Весьма прискорбно. Стоп! Я произнесу еще раз. Повтори-ка. Скорее, пока я в образе. У нас погибли родители. О, да! Бир 1995-жылы Брайан Сингердин «Подозрительные лица» аттуу тасмасы жарык көргөн. Баш каармандарды Габриэл Бирн, Стивен Болдуин, Бенисио Дель Торо, Кевин Спейси аттуу мыкты актерлор аткарган. Бир эпизоддо полиция кызматкерлери баш каармандарды суракка алышат дагы кылмышкерди табуу үчүн «Эй, сен күлүштү бер мага» деген фразаны айттырышат. Автордун идеясы боюнча бул эпизоддо каармандар эч күлбөш керек эле. Бирок актерлор өздөрүн тыя албай коюшкан. Жыйынтыгында бул эпизод кино тарыхындагы эң таанымал эпизоддордун бири болуп калган. Албетте, Дэвид Финчер бизге эң мыкты тасмаларды тартуулаган. Бирок «Бойцовский клуб» тасмасы баары бир өзгөчөлөнүп турат. Бул тасмада баш каармандарды аткарган Брэд Питт менен Эдвард Нортон түнкү барда сүйлөшүп отурган эпизоду бар эле. Бирок сценарийде эмне жөнүндө сүйлөшүп жатканы так жазылган эмес. Ошондон улам режиссер актерлорго импровизация кылгыла деп буйрук берген. Жыйынтыгында баш аягы 38 дубль тартылган дагы монтаждын жардамы менен чогултулган. Эгерде жакшылап көңүл бурсак, бул сахнада Брэд Питт буга чейин ойногон 12 обезьян киносундагы каарманынын сөздөрүн айтып жаткандай сезилет. Знаменитости и скандалы. Телевизор, где 500 каналов. По телевизору все хорошо, все замечательно. Смотри, слушай, молись. Рекламе. Айтмакчы, Брэд Питт менен Эдвард Нортондун биринчи жолу мушташында Нортон Питти чындап эле кулак түпкө катуу уруп алган. Андыктан кинодон сиз көргөн Брэд Питтин реакциясы бул актерлык чеберчилик эмес, чындап эле кулагынын ооруганынын белгиси. «Пираты Карибского моря» тасмасындагы Джек Воробейдин Капитан Джек Воробей, мой друг. Капитан Джек Воробейдин образын түп тамыры менен Джонни Депп өзү иштеп чыкканын билсеңиз керек. Ооба, алгач Капитан Джек Воробей сценарийде экинчи пландагы каарман катары эле жазылган. Бирок Джонни Депп өзүнүн актерлык чеберчилиги менен, оюну менен, издеп табуусу, импровизациясы менен баш каармандар болгон Уилл Тернер менен Элизабет Суонду дагы басып кеткен. Ошентсе дагы көптөгөн импровизациялардын арасынан Джонни Депптин Дэвид Джонстун жинине тийгени эсте калган. Баночка с землицей, что в ней угадай-ка. Өзүңөр көрүп тургандай, Орландо Блум менен Кенан Найтли дагы чындап эле таң калып калышкан. Анткени бул нерсе сценарийде жок эле. Право руля. Ал эми эң мыкты топ 3 импровизация тууралуу сөз кылуунун алдында каналга катталып коңгуроону күйгүзүп коюңуздар. Катталдыкпы? Коңгуроону күйгүздүкпү? Анда улантабыз. 2007 жылы Кристофер Нолан Бэтмендин эң башкы душманы болгон Джокердин образын жаратуу үчүн Хит Леджерди чакырганда, дүйнө жүзү боюнча Бэтмендин чыныгы фанаттарынын катуу жиндери келишкен дагы Ноландын бул чечимин катуу сынга алышкан. Анткени буга чейин эле Хит Леджер Джейк Джилленхол менен Энк Линин Горбатая гора аттуу тасмасында бири-бирин сүйүп калган гей ковбойлордун образдарын жаратышкан. Бирок акыр аягы Хит Леджер чыныгы профессионал экендигин көрсөтүп, бизге кино тарыхындагы эң мыкты терс каармандардын бирин тартуулаган. Темный рыцарь тасмасында Джокер чоң госпиталдан чыгып келе жатканда артындагы имарат жарылуусу керек эле. Ал эми жаратуучуларда болгону бир гана дубль бар болчу. Мына ушул эпизодду тартып жатканда техникалык маселеден улам имарат өз убагында жарылбай калган. Ошентсе да Хит образдан чыгып кетпестен импровизацияга салып толугу менен ойноп кеткен. Голливуддун легендасы болгон Марлон Брандо өзүнүн карьерасында көптөгөн импровизацияларды жасаган. Веди себя как мужчина. Что это с тобой? Бирок эң эсте калганы Фрэнсис Форд Копполанын «Апокалипсис сегодня» кинотасмасындагы эпизод болуп саналат. Аталган тасмада Брандо полковник Уолтер Курцтун образын чагылдырган. Бул роль үчүн Брандо бир кыйла арыктап Джозеф Конрадтын китебин окуп чыгышы керек эле. Бирок убакыт сааты келип, Марлон Брандо съемка үчүн Филиппинага учуп барганда режиссердун оозу ачылган. Анткени актер арыктамак турсун тескерисинче семирип келген. Анын үстүнө китеп гана эмес, сценарийди дагы карап койбогондугу белгилүү болгон.
Ушундан улам Фрэнсис Марлон Брандону көбүнчө крупный план менен тартканы аргасыз болгон дагы семирип алган денесин көлөкөлөргө жашырып көрсөтпөгөнгө аракет кылган. Ал эми бул эпизоддогу Марлон Брандонун монологу толугу менен импровизация болгон. Режиссер актёрго болгону каармандын айтайын деген оюн гана түшүндүрүп берген. Робин Уильямсты биз көптөгөн мыкты ролдор менен тааныйбыз. Ал гана эмес, Аладдиндеги Джин дагы Робин Уильямстын үнү менен сүйлөгөн. Робин Уильямстын өзгөчөлүгү Робин сценарийди курал катары колдонгондагы көптөгөн эпизоддордо импровизация менен гана иштеген. Мисалы, Доброе утро Вьетнам тасмасындагы бардык тамашалар импровизация болгон. Ал эми Mrs. Doubtfire тасмасында Робин Уильямстын каарманы Дэниел маскасын түшүрүп алат дагы бетин көрсөтпөш үчүн башын тортко тыгып салат. Бирок бетиндеги торт көпкө кармалбай куюп жаткан чайына тамчылап түшө баштаган. Анда дагы Робин өзүн жоготуп койбостон импровизация кылып ойноп кете берген. Вот и сливки с сахаром, настоящий капучино. 1-2 капельки. Хотите еще? Ну вот. Бирок баарынан дагы Умница Уилл Хантинг тасмасындагы импровизация өзгөчө орунда турат. Аталган тасмада Робин Уильямс психоаналитик Шон Магуайрдын образын жараткан. Мэтт Деймондун аткаруусундагы Уилл Хантинг менен болгон маекте Робин Уильямс өзүнүн жашоосундагы кызыктуу бир окуяны айтып берет. Моя жена пукала, когда нервничала. Это бывало часто, и порой она пукала во сне. Аягында айтып бергенин философиялык сабак менен жыйынтыктап койгон. Мы не идеальны, дружок. Эта твоя девушка тоже не идеал. Вопрос в том, идеальны вы или нет друг для друга. Это главное. На этом и держится близость. Мына ушул монологдун бардыгы Робин Уильямстын импровизациясы болгон. Эгерде жакшылап карасаңыз, кадрдын титиреп жатканын байкасаңыз болот. Анткени мындайды күтпөгөн оператор дагы күлкүсүн тыя албай калган. Ал эми силерге, урматтуу достор, кайсыл актёрдук импровизация көбүрөөк жагат? Же болбосо дагы кайсыл кинодогу импровизациялар тууралуу билесиңер? Сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Сиздер менен KG Top 5 каналы болду. Көрүшкөнчө. Поздравляю. Рад за тебя.